La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Musulmandarga арабтардын кийимин кийүү абзелби дейт, мен айтып атсаңыз керек. Албетте бул мусулмандардын, кыргыздардын айрыкча же мусулмандардын өзүнүн укугу, ким каалаган кийимин кийет. Мисалы үчүн мен ошол Аравияда 10 жылга дээрлик жакын окуп жүрдүм. Эмне үчүн ошол кийимди кийсем болбойт? Эмне үчүн мен Америкада окуган Идил Байсаловдун же болбосо Кытайдан окуган паланчанын ошонун кийимин кийип алсага мен каттуу айтпайм дагы. Эмне үчүн мен кийип алсам мага бирөө каттуу айтыш керек? Менин кийим кийген укугум жокпу. Мисалы ошол эле жанагы мүнөйүп калган кыргыз кыздар келип, чубак ушундай бир мындай бир арабча көйнөк кийип алыптыр дейт. Сен кыргызга эмне кылдың? Эмне кылды? Мен кыргыздын чапанын кийип жүрөм, топусун кийип жүрөм. Сен кийгени мүнөйүпкө качан кыргыздын кызы такымын көрсөтчү эле. Качан кыргыздын күйөөгө тейлек кызы же күйөөгө тийген кызы чачын жазып жүрчү эле. Ошол чачын жазып алып, мүнөйүпкө кийип, көкүрөгүн көрсөтүп, анан кыргыздын бир кызы жыттанбай туруп анан келип кыргызга күйгөндөргө мен таптакыр күйүп кетем. Кечээ бир айтып атат, флешмобко чыккан учурда ошол аялдардын көйнөгүндө узун көйнөк кийип алыптыр дейт. Качан кыргыз сага окшоп жанагыдай бүт жанагыдай көрүнгөн жерин төрсөйтүкөн таршымды кийип, качан мойнуна астына өчтөгөн галстук байланчы эле, өзүң жылаң баш чыгып сүйлөп атасың, кийин сен арабтыкын кийип алыпсың дейсиң. Сен жөөттүкүн кийип атасың, аңгилчандыгын кийип атасың, эч ким эчтеке деген жери жок го. Акыры түп адамдын өзүнүн укугу болуш керекпи? Же эмне ошол кыргыздын кийимин кийгенге чубак ажы милдеттүү болуп, сен милдеттүү эмессиңби? Эмне үчүн ошону айтпайсың сен президентке же спикерге же өкмөт башчыга айтпайсың барып, ошолор калпак, ошолор саймасы бар чапан кийбейт деп. Ошолордун бардыгын кийген кийим костюму англо-саксондордун кийими, ага айтпайсың да мен арабтын кийимин кийсем мага айтасың. Сен ишиң эмне менин эмне кийгеним менен? Ошону ойлонуш керек адамдар. Кандай көчөгө чыгып бирөө көчөгүн көрсөтүп унчукпайсың да анан бирөөгө келип арабтын кийимин кийиш керек деп айтасың. Мен сага ачуум келип айткан жерим жок. Болгону адамда ынсаптуулук деген болуш керек. Туура, аврет жагып атат, ошол мага жагып атат. Эмне үчүн мен кийсем болбойт? Башкадан таппаган ошолдон тапкан болсом, кийип аткан болсом. Эмнеге жынсы кийип жүргөндөрдүн баарын урушпайсыңар дагы? Мусулмандар ушундай болуш керек. Жок, анда кийбеш керек. Аны милдеттүү эмес. Бирок адамдын каалоосу деген болуш керек. Адам тандоосу деген болуш керек. Эмнеге жолук салгандар касыласын дагы сен өзүң жылаң баш жүрүп хижап кийип алган дейсиң? Качан кыргыздын апалары чачтарын ачык көрсөтүп жүрчү эле саксайып, сага желмооздай болуп? Эмнеге сен жолук салган кыздарга касылы бересиң? Булар арабтардыкын кийип алды деп. Ошол арабтыкын кийсе дагы кыргыздын кийимине жакыныраак кылып кийип атат. Жок дегенде 80% жакын. Сеники 80% кийимиң алыс болуп турат. Куйругу жакпак койлор болот. Эчкинин куйругу дайыма көтөрүлүп турат. Анан бир күнү кой чуркап кетип атып, араттан секирип өтсө, көчөгү көтөрүлүп түшүп калса, эчки күлөтүм иштейт, мунун көчөгү көрүнүп калды деп. Өзү эчки чычаң куйругун дайыма көтөрүп, көчөгү дайыма көрүнүп жүрөт. Бир көчөгү көрүнүп калган жапкак куйрук койдун көчөгүн көрүп, эчки күлөт, өзүнүн көчөгү дайыма ачык жүрөт. Каякта акыл калды биздин бардыгыбызда? Качан көрсөң кийимин асылган. Сен кыргыз болуп эмнени жыргаттың? Сүйлөгөн сөзүң кыргызчага туура келбейт, андан кийин дагы кыргызмын дейсиң. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.